мен алдыңыздарга тапшырма ретинде коём. Так, жолдош чегерачылар, баштагыла. Кыргыз-тажик чегарасына зым тартуу иштерине алдын ала дыккат кам көрүлүп, чегара кызматында атайын бөлүм түзүлүп, тиешелүү тилкеге тактап айтканда Баткен районунун Кош Моло участогуна талаш арчасы түштү. Белгилей кетсек, бул жерде Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын чектери тогушуп, атайын стела орнотулган. Масштабтуу иш-чарага стартты УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев берди. Жолдош төрага, чегара кызматы Кыргыз-тажик чегарасында инженерлик жумуштарды баштоого даяр. Чегара кызматынын директору генерал-майор Алимбаев. Онлайн форматта катышкан министрлер кабинетинин орун басары бир катар тапшырмаларды да койду. Ага ылайык жыл соңуна чейин 420 чакырым аралыкка зым тартууну аягына чыгаруу. Эң негизгиси жеринде каражат да, адам ресурстары да жетиштүү. Эми сиздер ушул жумуштарды ийгиликтүү, сапаттуу жана кең араны ичинде жүргүзүүнү мен алдыңыздарга тапшырма ретинде коём. Биздин бүгүнкү күндөгү тапшырма ушул жердеги ыстык түрө граница деп туруп жумушну биз баштадык. Азыр сиздер дагы байкап турасыздар, тажик мамлекетинин чегарачылары да келип, өзүнүн жумуш тобун алып келип азыр баштоо алдында турат. Буюрса биз быйыл ушул коюлган тапшырманы 420 километр толугу менен биз бүтүшүбүз керек. Ушул жердеги жергиликтүү бийлик, бүт ушул чегарага инженерлик жумушка тиешелүү мамлекеттик органдар бүт өз тарабынан жардам бергенге да даяр. Ишти чегара кызматы өз күчү менен баштады. Бул үчүн бардык шарттар түзүлүп, тиешелүү техникалар тартылган. Маселен, устундар орнотула турган чуңкурду көп учурда казып убара болушпайт. Бул үчүн мүнөтүнө 1 метр тереңдикте казган техникалар даяр. Ал эми зым торлору болсо ата мекендик өндүрүштөн чыккан. Бул эгаза дейт, бул өзүбүздө Кыргызстанда чыгат. Жаза аткаруу кызматы бүгүнкү күндө атайын ушундай заводдор бар, алар чыгарышат, биз алардан сатып алабыз. Албетте баасы дагы арзаныраак болот базардагы баадан караганда. 420 чакырымга зым тартуу өтө масштабтуу иш-чара жана кээде кошумча колду талап кылышы мүмкүн. Бул учурда чегара кызматы жергиликтүү бийлик жана тургундар менен чогуу чараны иш алып бармакчы. Демаркация иштери башталды. Кудай буйрса жакын арада бүтөт. Эми Баткен облусу жаңы тарыхта турат окшойт деп ойлойм. Өнүгүү жолуна туруп, Кудай буйрса Баткенибизде өнүгөт деп терең ишенем. Эң негизгиси зым тартуу учурунда кошуна тарап менен эч кандай түшүнбөстүктөр жаралбайт дешет адистер. Себеби чегаранын ар бир метри делимитация болгон. Эске салсак, быйыл 13 мартта тажик президенти Эмомали Рахмондун Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында өлкө башчысы Садыр Жапаров менен чегара келишимине кол коюшкан. Бул Борбор Азия чөлкөмү гана эмес, бүткүл дүйнөдө кубатталып, тынчтыкты орнотууга негиз болгон тарыхый келишим деп аталды. Ал эми 31 мартта Кожен шаарында президенттер ратификациялык грамоталар менен алмашып, чегараны тактоодогу делимитация процессине биротоло чекит коюшту. Эми биз толук өнүгүшүбүз керек. Мына чегара аймактарына жакын жайгашкан жерлерде экономикасы көтөрүлүп, элдердин мына карым-катнашы күчөп, мындан ары эми ушу өнүгүү жолуна түшүшүбүз керек да. Мына азыр эми кадимкидей карым-катнаш болуп атат. Буюрса мындан дагы жакшы эмелер болот деп ойлойм, бир иш-чаралар. Анан ошондой эле аба каткандары ачылды. Жакында да башка ушу чегара өткөрүү пункттары ачылса, мурунку Союз убагында кандай жасасак, ошондой деңгээлге биз бара жатабыз. Ошон үчүн мына бүгүнкү баштаган ишибиз бул тарыхый бүгүн иш болуп калды. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чегаранын жалпы узундугу 1000 чакырымдан ашат. Анын тең жарымы тоолуу аймактарга туш келгендиктен зым тартылбайт. Учурда кошуна Тажикстанда тиешелүү иштерин баштап, жарандарын алмашылган жерден алып чыгып кетүүгө камынып жатканы белгиленди. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, буга чейин Кыргыз-тажик чегарасында делимитациялоо иштери аяктагандыгынан байланыштуу бүгүнкү күндө Баткен районунун 4 айыл өкмөтүндө мынамынтип демаркациялоо иштери башталды. Ушундай зым карагайлар менен бүгүнкү күндө чегара тосулат. Ал эми бул жерде Кыргызстандын чегарасы болсо, тээ жакта Тажикстандын чегарачылары өздөрүнүн чегара аймагын тосууда. Чегара кызматы Кыргыз-тажик чегарасында инженерлик жумуштарды баштоого даяр. Чегара кызматынын директору генерал-майор Алимбаев.